Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Камил Умаров, Чүй ақсақалы деп айтсақ болады. Рахмат сізге уақыт алып келгеніңіз үшін. Мына жақында Байтектің 200 жылдығы белгіленді. Сіздің дағы тиешеңіз Байтекке бар екен. Анын бағып алған ұлы сіздің чоң атаңыздың атасы, шындай ба? Абдыраман, Абдыраман. Қандай мына маалыматтар көп шығып жатат азыр. Байтек жөнүндө 200 жылдыгымен байланыштуу башка тарыхый маалымат. Эмнеси чынын эмеси калп? Кандай деп айтасыз? Мен эми азыр айтарым, мен өз укканды айтам. Это первый лицодан да. Мындай ойлогон жокмун. Же китептен окун жеринде айткан жокмун да. Мен өзүм укканымды, кимден укканымды. Биринчи мен кимден уктум? Байтектин эң жакын жигити Байгүчүк деген болгон. Ошо Байгүчүк 1951 жылдарда каза болгон. Байгүчүк деген да. Эң жакын жигити Байтектин почти жанында, постоянно жанында жүргөн да. Анан экинчи мен чоң атам Өмөр деген, ошончо мен Умаровмун да, Өмөр. Бул Өмөр деген дагы ал 72-жылы каза болду. Ошо Өмөр дагы ошо бирге айткан. Үчүнчүсү Молдахмат деген кишиден уктум да. Молдахмат деген Байтектин баласы Ташмат. Ташматтын баласы Молдахмат болгон да. Ташматтын уулу Молдахмат. Ал күндө ошо Молдахмат, Байгүчүк, Өмөр Өмөрдүн үйүнө барып келип турушта күндө ошо үйгө келет. Мен кичиге чоң атам колунда чоңойдум да. Күндө ошо Байгүчүк атаны көрөм. Молдахмат атабызды, Өмөр чоң атамды ошо дайыма алардын айтып аткандан эсинде калыптыр да. Ошондо мен да сурап бергем да. Эми Байтектин бала чагы кандай болгон деп. Жөнүндө мындай кичике бала болгону мен сураган кандай өстүгөн деп. Ошон үчүн мен алардын мен айтканым эч фантазия эмес. Бул чындык, алардын сөзү, алардын сөзү. Мен ошону азыр просто жеткиргим келип атат. Эми эмнеден баштасам билбей жатамын. Биринчи Байтек Баатыр дейт, Давай Байтек Баатыр. Бул Байтек Баатырдын эмгеги кандай? Мен азыр айтып коет элем да. Бул Байтек деген бул Чүй элинин бии болгон да, бийлеген да Чүй элинде бүт бардыгын тең. Бул элди баккан, элди ынтымакка чакырган. Бул Чүй эли Байтектин убагында азыр деле ошондон кийин калды да, ушу бардыгы ынтымактуу болгон да Чүй элинде. Бир ынтымактуу, кыйкырып өрүк. Алар Байтектен корккан эмес, сыйлаган да. Вот чоңчак жетсе. Ана мына Чүй эли силерде кыргызда макал бар да. Чүй элдин тогу деген. Мына ушул вопрос эч кимди ойлоткон жок. Каяктан чыгып Чүй элдин тогу дегенде. Бул ошо Байтектен чыккан да сөз да. Себеби дегенде Байтек бул биринчи бул бий болуп Чүй элинде биринчи үйдү ошо салган. Эч ким билбейт. Байтек жанагы орталыш деп койчумур да, Байтек айылда орталышкандан мына бас бөтүктөн өткөндө арка турат. Арканын оң жагында дөң бар. Ошо дөңнүн үстүнө биринчи үйдү Байтек салдырган. Бул кантип салдырган? Бул салдырган ушу интересный да, очень технология. Байтек кантип салдырган? Ал уйгурларды, буларды уйгурлар салган. Сырттан уйгурлар көп келип, алар уста болчу, уйгурлар салганда. Анан ошо чоң атам жана Байгүчүктүн айтып атканына караганда мындай экен да. Уйгурлар элден бурун ошо бизде ак топурак да ошо жерде. Сар топурак, ак топурак да. Ошо ак топурактан кирпич жашаган экен, 4 чарчы. 4 мындай кирпич да. Ал кирпичти кургатчу экен. Кургагандан кийин аны малдын майына, жылкыларды союп, уйлар ошо майына куурган экен. Эстеп канча бышылган да. Аны бышыра туруп, анан бышыргандан кийин аны жерди казып, чоң яма жерди казып, ага 4 чарчы шахматтын түрүндө өстүргө эмет койгон да, кирпичте коюп. Аны ошондон өрттөшкөн. Үстү жабылган. Өрттөгөндө дейт. Баягы бир убакта ошо күйүп атат да. Күйүп атканда аппак болот экен да. Мун бир аппак болуп өңүнө чыгат экен да. Ошондо бышты дейт экен да, бышты деп. Анан отту өчүрүп коет. Анан жаап коет, анан кургаш керек экен өзү. Ошо мусташ керек экен да. Мустангандан кийин кирпич чыгат.
Kıpkızıl kirpiç olup çıgat da. Kıpkızıl kayta. Ha. Oşo kız ana oşo kirpiçti deyit. Balıkka men çapsam sınbayt deyit. Бышкан. Ушундай бышакты, ушундай катты да. Ошондой кылып үй салганда. Бул байтын канча комнат экен билбейм, бирок чоң атам айтат, көп комнат дейт да. Ошо байтын көп балдары болгон. Балдар ошол жерден чоңойгон. Ошо биздин Абдыраман ошо байтиктин үйүндө чоңойгон. Байтик бүт балдар уулу балдардын баарына аял алып берип, башка жака көчүргөн. Например, Ташматты Арчалга кеткен, Садыкты Кашка Воронцовка деп Таштөбөгө кетирген, Аманды Байтикте орталышта калган Байты деген, Сулайманкул деген уулу алган жана көп балдар болгондо Абдыраман деген болгон, аны Абдырамандагы башка жака көчүргөндө ошо Абдыраманды мен чоң атасынын атасын өзү алып калган. Ага Калча деген манап болгон, Байтикте орталышта Калча дегенде өң кадырлуу киши. Ошонун кызын Абдыраман алып берип, ошо Байтик ошол үйдө Абдырамандын колундан кийин каза болгон да. Абдыраман сиздин чоң атаңыздын атасы. Ошол үйдө. Эми ошол жанакы үйдө, Байтиктин үйүндө, чоң үйдө. Ошо айтып атат, айтчы, чоң атам айтат да. Ошол үйдө Байтики каза болгондон кийин ошол үйдө биз жашаганбыз. Мен папамдын бир туугандарым бар ошол үйдө төрөлгөн. Ал ошол үй 1911-жылы баягы жер титиреп алган чоң жер титиреп, Кеминский жер титиреп историяда бар да. На самом деле бул жер титиреп ошо биздин орталышта болгондо ошондо үй бузулган. Эми чоң ошону айтып берсем, ошо интересный да мындай. Айтат да, биз жатабыз дейт. Комнаттары көп да, балдар жатат да. Абдырамандын 5 эркек баласы болгон, кызы болгон, 6-сы. Анан bir vakti tün içinde değil, aprel ayında değil tabula. Tün içinde tangamalı o vakti değil, karanı değil şu. Yer olup geliyor, dürüldep geliyorken de yerin aslında bir какой-то звук. Dep geliyor bir vakti yer titreyip dedi, yer kaldı dedi. Al işte yer mınday titreyip değil. Mamıtık titredi dedi, emnegen dedi. Sekret etti dedi. İyidi şayaktın barten жылбайт дейт. Секирип атат дейт мындай. Мына ушундай катып алганда биринчи жолу. Анан жатабыз, анан токтоп калды дейт. Бир тикенден дагы дүү деп дагы секирди дейт. Дагы секирип. Ошондо экинчи жолу дүл келгенде дейт. Жанагы стена, жанагы дубалы тарс деп жарылды дейт. Билинди дейт, тарс дейт мындай. Жылчып калып да мындай. Анан 3-cü жолу анан токтоп калды дейт. Анан 3-cü жолу келди. Бул көп бир жарым мүнөттөй секирип 30-40 секундтөй окшойт да. Эми бат эле токтоп калат дейт да. Анан 3-cü жолу келди дейт. Келгенде дейт, дубал жарылып, үйгө айдын жары кирди дейт. Ошондо Абдырамандын чоң атасынын атасы айтты дейт. Ай балдар, кой эшикке чыгалычы деп. Мына ушунча камырабайбыз да. Анда бар тең эшикке балдар чыктык дейт, чыксак дейт. Эшикте шум, кыйкырык, иттер үгүп, малдар өкүрүшүп, шумдук, элдин баары кыйкырып, элде бар тең. Башка элдин баары тең эле эмеде жашаганда, боз үйдө. Башка үй болгон эмес, только ошо биз жашаган үй гана үй болгон да. Анан таң атты дейт. Таң атканда карасак, ошо биз жашаган үйдүн примерно бир 50 метр жерден чоң жер жарылыптыр дейт да. Жарылып, азыр Бишкек жака кетиптир дейт да, жарылып. Жарака, чоң жарык. Анан ал энден кээ бир жеринен атты өтө албайсың дейт. Кээ бир жеринен атты өтсө болот. Ушундай жарык дейт момундай. Дубал айтат дейт. Анан биз ташты мындай ыргытсак дейт. Ошо таш дейт. Так көккө чейин такылдап барып анан үнү жоголуп калат дейт. Ушундай терең болгон да. Layığına jarganda, gördün mü? Anan keyin istoriya жазылып Кеминский землетрясение деген ошол болгон. Ошентип. Анан ошентип анан ошол үйдө биз жашаганбыз да, ошол үйдө. Мына ошол биздин жанакы айтайын дегеним, биз прямой ошон үчүн жанакы
Bayküçük, anan janakı Molda Ahmet degen Baytıktın neberesi Taşmat degen buldu. Alan bar Bisnüyge gelçi. Daima Bisnüyde bolçu da günde 9 kumada oynaçı, kart oynaçı, oşu bir abdan interesli minik жүрüşünde. Men daima janında bu oturçumunda. Anı oşondan Baytık jönünde sözdü көп uqtum эле. Oşon men oşon bala çağынан başlap aytıp bereyин деп atam. Bu söz, bu men hiç men talaşpayım. Бұл мен біреуге мамдай деп айтпаймын менікі мынау тура деп. Бірақ бұл сөз ұққанымды айтып беремін. Насколько аны башқа біреулер может ойлады, ай мамыды жин қалып айтады, тигинтип атат деген. Мен ұққанымды айтамын. И свидетель ошо мына Байгүчтүн арбагында карап турса керек, Молдакбаттын арбага карап турса керек, мен чоң атам Өмөрдүн арбага карап турса керек. Жана Абдыраман деген чоң атабыздын баласы 37-жылы каза болгон. 1937-жылы. Жана Абдыраман деген. Анын баласы Өмөр 72-жылы каза болду да. Так что бул жер факты да. Байгучук деген жана Байтыктын жигити болгон, ал 52-жылы каза болду. Мен жакшы билем ошондо да. Бирок Байти кайсы жылы өзү каза болгон? Эми каза болду деп 8-жылдарда ушундай го. Жок. 1800. Жок. 1800 Эмеге макул. Эмеде атпайбы азыр. Баягы 200 жылдыгын өткөрдү деп атпайбы, Мен билген баганда ошо 84-жылы каза болсо керек. 1884-жылы. Мен чоң атам айтканына караганда, мен жылын айткан жок, ал ошо примерно да. Ошо жана Өмөрдөн чоң атам Байтык каза болгондо төрөлгөн экен. Ошо каза төрөлгөн деген каза болгон экен да. Байтык ошондо ошо айтканда 84 деп айтылат да ошон үчүн. 1984-жылы. 1884-жылы дейт да. Ошо ана Байтык болсо бар эмеспи? Канай деген бийдин бар эмеспи? 3-чү аялынан болгон да. 3-чү аялы таластык болчу. Анан 3-чү аял, анан ошо Байтык төрөлгөндөн кийин Байтыкты мынтип айтчу, Байтык төрөлгөндөн кийин Байтыкты өзүнчө үй боз үйдө жашаганда, өзүнчө боз үй тигип, кандай отдельный жашаткан экен. Отдельный жашаган. Ал өзү уй саап эмесин. Бирок ал биттин аялы да бар тамак аш кенен алактан аларда кенен болгон да. Анан ошол жерде жашап ошол чоңойгон. Бирок тигин айтканына караганда, тигилердин айтканда, Канай Байтыкты төрөлгөндө көрсө керек. Анан кийин чоңойгондон кийин көргөн эмес. Bunun балдар чоңойтадан 3-чү аялдын баласы. 3-чү баласы көргөн. Байтык ошон үчүн апасы менен аден көп десем, кызы кыйынчылыкты, азаппы же болсо жетим деп айтууга да болбойт. Бирок ушундай кыйынчылыкты көргөн экен да мындай. Ошон үчүн ал өзү кичикинен баштап эле тыккан болгон. Баарына көнгөн, жумушту кылып, үйдүн баарын жасаган, апасына жардам берип, уйду багып, бирок буларда жылкы болгон эмес. Что интересно. Ошондой айтат да. Буларда ат болгон эмес, бирок уй болгон, кой сой болгон и так далее. Үйүндө да, үйүнүн коросунда. Теперь атеге анан Байтык ошентип кичикинен ошентип чоңоет. Анан 8-9 чыгат. Чыккандан кийин кыргыздар ошондо таару көп жүрчү. Таару айдачы да. Мен кийинде көрүп калдым. Мен кичик кезимде мен чоң атам таару айдачы. Таару деген кара, мамындай болуп чачылып, толсту, азыркы просоден жанагы азыркы таарулар майда го, аны чотарлар башкача болот да. Анан ошо тааруну актачы да, актадып, аны казанга салып алып кайнатчы да, куурса керек ошо. Анан ошентип анан актаганда баягы сыркы щелочкасы кетип, даны калат да. Бул ошо даны калгандан кийин, бул даны ушунчалык ошо даны да мындай ошону алып каймакка аралаштырсаң көп чыта. Көпкөн байтар жумшак болуп калат. Муну аны жесең өнчө прелесть да мындай вообще. Мен кичикинде көп жедим да мен. Мага жасап чоң апам жасачы да ошону. Мен көп жедим. Ошону эсимде калды. Мындай андай даамдуу жок да. Таару каймакка аралаштырып коет. Анан ал көп чыгат, аны жейсиң да, это
Ошондо таару көптөрчү да. Анда ошо таару көптөргөндө баягы байтык болсо баягы Ханайдын бир боз үйүндө чучуктарын үйүн турчу дейт. Бир боз үйүндө сүзүлгөн эттер постоянно турчу экен. Колума свежий койлорду сорып турчу экен. Аны чучуктардан алып келип, баягы таардын астына көмүп койчу экен да. Баягы от жагардын астына, от жагын эктен бүгүн. Анан баягы от жагып, бышкандан чыгарганда жүгүрүп келип, бир таяк менен баягы чучугун алып алып, жүгүрүп кетишкен да. Анын элдин аялдарды, "Ай, карасаң тиги байтыкты жыландай кылып бирдемени алып кетти" деп кыйкырып ушинтип калчу экен да. Анын элемчин атчу экен ошо 9-10 жашарда. Алып барып туруп, балдарды чогултчу экен. Анан бирге окуган жолдош балдары да бирге окуган. Окуган эмес, бирге чоңойгон. Анан баарын чогултуп алып, анан 10 балабы, 20 балабы ошончо кусокко кесет экен. Чучукту Бөлүп. кесет экен. Анан да байтык айтты экен, "Давай, жүгүрөсүңөр" деп. Ким биринчи келсе чоңун алат, ким катар менен беспроигрышный оюн да. Анан ошондо баягы балдар анан жүгүргөндө айтат, "Байтык деп жүгүрөсүңөр" дейт экен. Кана эмес, байтык жүгүрөсүңөр. Уран чакырып. Уран байтык. Анан баары жүгүрүп байтык деп жүгүрөт. Эми бир күн угат, 2 күндө анан дагы эми күндөн жасабайт да, анда санда ушуна жасачу экен да. Анан ошон үчүн анан булар 1 жыл өтөт, 2 жыл өтүп байтык деп, анан кийин арасынан бирөө Канайга айтыптыр да. "Ай, сиздин уулуңуз ушундай кылып уран чыгарып эле байтык деп жүгүртүп атат балдарды, уран чыгып Канай деп десе, ай, анда үйгө келтирбей койгула. Козу кайтарсын, козуну андай кыйын болсо, козуга деп койсун" деп ошонтан тамашалап айтканда. Анан козуну кайтартып коюшат экен. Анан ошондо козулардан эмне кылган? Бизде бөлтөк бар да, тоо. Кичинекей. Ошо балдардын баарын эчип айдатып алчу экен козунун баарын. Тоого чыгат экен, бөлтөккө чыгат башына. Барып туруп эмне кылган? Козуну соет экен. Шишке кылат экен, жанагы шашлыкта. Анан канча ошончо. Анан айтып, аяктан "Давай, бөлтөктүн башынан жүгүр" дейт экен. Байтык деп дагы. Анан бир жолу, теги жолу, бир жыл болот, анан дагы ал сөз анан Канага жеткиришет экен да. Жигиттери баягы тааныш. Айтып, жигиттери да наверное. "Сиздин уулуңуз дагы козуларды союп эле байтык менен уран кылып атат" дейт. "Козун да кайтап үйгө да кирбесин, келтирбей койгула" деп коет экен. Анан эмне, уже 13 жаш болуп калган экен да, уже чоңоюп калат. Анан эмне кылат? Үйдө тияка киргизбейт уже аны чучуктарга, немелерге, анан тиги козу кайтартпайт. Анан эмне кылат аны? Кой дейт дагы, анан бир күнү караса, ошол убакта хандар, мында бийлер бар эмеспи? Эригет да. Алардын 40 жигити болгон. 40 жигити менен де кыргый салышкан. Бөтөнү. Мен ошол бөтөнү мен кичикесинде көрдүм. Шунчалык жайнап жүрчү да, биздин орталышта башкары сүйтөдү. Азыр бөтөн деген жок. Бөтөн ушунчалык көп да. Анан алар эмне кылат? Машке менен кой теге кыргыйды тапташат. Анан бөтөн чыкканда кыргый салышат да, эрмек. Ошентип анан кийин кыдырышып, арчалды, таш төбөгө чейин кашкасынын үстү менен мындай кыдырып, неме көңүл ачышат да, ошентип жүргөн. Бир күн ошентип бөдөнү кыргый салып кетет да, салып келаткан экен да, ким. Анда байтык сразу торпого минип алып, Аты жок, торпак менен. Чаап барат дагы алдына барып. "Салам алейкум, ата Канай" дейт. Канай мынтип карап. "Алейкум ассалам. Ким баласың" дейт. "Канайдын баласымын" дейт. Это было шок. Тигиң-ай, ушуга бир ат берип койгончу деп тескери бастырган экен. Просто стыдно. Ай, хандын эми хан сыяктуу да би да кыргыздан чүйөрөн билеп турган баласы торпак менен жүрсө. Анан бир жигит секирип чүйүп эле атын берет экен да. Анан атты алат, үйүнө келет. Биринчи ат ошондо пайда болот, 13-14 жаш кезинде. Анан эмне кылат байтык? Атты минет, 1-2 күн көрөт, анан кийин ошол убакта мына орталыш менен мына чүй суусу бар го, экөөнүн ортасы бир 20 километр, 20-25 километр да. Анан ошо чүйдүн ар жагы Казакстанда. Ар жагы. Бер жагы Кыргызстанда. Бирок Кыргызстан Казанды бөлбөй эле малдары аралашып жүрчү экен да.
Buyakta жылкылар деген толуп жүрчү дейт. Енді үрү бойдан да. Ошондо баягы байт келип көрүп, анан кийин бир укурук алып келип, bir жылкынын мойнунан укурук кылып, жетелеп барат үйүнө. Үйүнө барат, анан ит кайрат, анан кийин ойлойт эми. Анан ошол жерде бир өзүнөн бир 3-4 жашылуу бир бала бар экен да. Эми байт 17-18 чыкканда, бирок мындай жакшы жигит экен да, мындай жигит эми бала да. Анан ошон чакырат. Ай, давай экөөбүз дос бололук дейт. Давай дос болобуз. Анда мен сени дос болуш үчүн чын мынакей атты сага подарка кылам дейт да. Тиги сүйүнүп кетет, эми кедейлер. Мен булар кедейлер эмесмен да, баягы балдар, кедейдин балдары. Анан сразу айтат, эми айтат, сен дейт, мен качан кел дегенде ат менен келесиң дейт. Макул дейт. Aradan bir ançımın vakit ötüp canım. Öyle bir vakit ötkenden keyin kelgin deyit, kelet. Ukuruk ap kelet, ukuruk ap kelet. Ökö eki uğuzatlaraqı daha çüge kelet. Ökö eki жылкыны кармайт дагы сүйрөп, жетелеп алып кетишет. Барганда тиги жигит айтат, тиги бала айтат. Мен эмне кылам бул атты дейт. Ой, сеники? Эмне кылсаң ошол. Soyup жейсиңби, мал кыласыңбы, сатасыңбы? Сеники дейт. Ай, меники дейт. Сеники? Seniki ne olsa, men de sağışır bala joldoş табам дейт дагы. Аны экинчи да ошондо балага берет. Ошентип отуруп бир 2 жыл, 3 жылдын ичинде муну байтиктин 40тан ашык достор болот да, жолдоштор. Өздөрү 16-17ге чыгып калат байтик. Балдарды алар 20 алды 20-21 болсо керек, арты 16, 17, 18. Бирок ал убакта булардын баары крупный. Байтик өсүрмөш прочим айтчы да. Мында bir kança bir 100 kişi dursa, mamdı kökürün öyde götürüp здоровый çoğun kişi kendi oşu körünüp duruşun dedi, balban, sürdü mındaydı. Oşun için tege yoldaşların bağırdı oşundaydı. Bağırdı ki kedeylerin balları, çavanın balları, kızmatkerlerin balları da bağırdı. Bırak abdan ıntımaktı. Oşun tuvan 40'tan aşkandayın aytat, ay, yoldaştan çıkırdı. Davay biz birlikte alalım Atabıstan da. Qaytып аласың. Жөнді барып айтабыз. Бийликти бер, жүрөсүң чабышабыз дейсиздер. Только да силер дейт, преданный бир сөздү бололук, мындай качып кетпейди. Жок дейт. Эми жаш жигиттер да күчүндө эметип тургандар да. Давай дейт. Бай кандай менен келишет. 40 жигити менен ким? Байтик. Eşten gelse bayağı kanaydım köp balası olgan. Bunun kayallardan da 50-60'a çıkıp kalsa gerek. Anan eştamına gelip duruyor. Anan tege jigitleri var da tege kanaydım. Anan jigitine aytadi. Tege kanay atabız çıkırıp koyçu deydi. Baytık. Ey, özün çıkmıyorsun deydi size. Men çıkırıp koyçu deydi. Prosta men anan kirip aytışat kanayga. Baytık keliptir. Joldoşlar menen siz de çıkırıp atat deptir. Anda kanay aytattır. Kelsin da bayağı torpak minginden ingörlük bolçu da. Ana kesi oşa anan çıkıp aytat, kirginde otat deyit da. Anda tege baytık aytat. Men düşpeyim. Çıksın maga deyit. Anda aytat, düşpey koydu, siz de çıksın da otat dese. Oy, birden de bu yerde köpte özü merpet kanabdan akıllı kişi olganda sezet da bul önüne birden ne olup kettik ekan, ne olup kettin de onan çepken camını onan çıgat bozuyundan çıkıp tursa atağanay deyit. Men sizge geldim deyit. Siz birlikte bir esmi yoksa çavuşas mı deyit. Çavuş olasın. Tigi yerde başka ullar Şok bulut. Şok da. Tigi başka ulları deyit. Turganda dedi, murun kayaldım. Aldı veriyor 60 kapkan. Ey akmak, sen kimsin ata üçün tüketsin de. Allah men söyleşpeydi. Kanay turup da. Muna men kança baldarını turat dedi. Jigitler var. Aldı deyit bana 50-60'dan aşıp ketdi deyit. Artı sen bol küçüğü sensin deyit. Biri da mende soragan emes deyit. Sen sorap atasın deyit. Berdim birlikte sağa deyit. Akıllı kişinin de, akıllı. Çavuş ketmesin de otattı, uruş muştaş ketmesin de otattı. Anı oşunda baldarın bari kıykıra başlaydı. Oşun baytık bir
Tokolдун баласы бай бир кыргызда билесиңби, осуна кенде кыйкырып кебиришет. Бирок Байтек унчукпайт. Сөзүн алды, сразу жигиттерин алып кетет. Анан кийин тиги агалары күчтүү болгон, чындыгында Байтектин аларда кыйын болгон да эми. Алар Байтекти адам деп эсептебей коет да. Сөзүн укпайт. Даже 1 жыл, 2 жыл эчтеке колунан келбейт да Байтек. Аткарышпайт тигилер. Аны укпайт да. Анан эмне кыларын билбей анан Байтек айтат: "Кой, мен таякелериме барайын" деп. Мамасы таластык болгонда. Анан ошо мамасы экөөнөн жанагы жигиттеринен бир 6-7-ни жакшы алат дагы. Кээ бир семьясы бар, семьясы менен. Анан ошо жерден көчүп кетишет. Таласка. Каракол деген жайлоо бар. Ошо жерге көчүп барып ошо токтогон экен. Ошо айтканына караганда. Жана ошо өтмөктөн дейт, ашу барга, ашудан түшкөндө оң жакта таластын өрөнү киргенде оң жакта ошо эми ошо жерде эми токойлуу жер деп коет да, суунун жээги токойлор бар да, ошонун токойдун күнчүк жагы ошо Каракол деген жайлоо ошо жерде, абдан сонун жерде ошого токтогон экен. Анан токтогондо эми таластыкты өстү кыйын элбир билесиңер да. Ай, жең келиптир. Биринен бири убакыт дагы бири коз алып келет, бири кулун алып келет, бири таяп келет, бири уй алып келет. Шет. Аны ушу 1 жылдан кийин байып калышат, абдан көп, малы көп, кою да көп, эчкиси да көп, уyu да көп, жылкысы да толтура. Ошо анан жашайт. 4-5 жыл жашаса керек. Канча жыл сурап турмун да, чын айтканда. Бир абенин убакта жашагам. Анан айтат: "Кой, ошондо сол айткан, башка элдин султаны болгончо өзүңө култан бол деп айтчыл деп кайта кетебиз" дейт да. Анан кайта көчүп келишет. Бирок көчүп малдары көп, койлору да көп, эчкиси да көп, муyu да көп, жылкылары да көп. Анан баягы жигиттери бар, жолдоштон бар. Эми жигит болгон өз жолдоштору да. Мындай Байтек мешит турдум, сен мен жигитим муну кыл деп эми айткан эмес экен. Баардыгы бирдей да, мындай отношения да. Бирок ал биз сыяктуу сыйда, ушундай от души мындай да. Анан ошентип анан кайта көчүп келишет. Ошондо мына ортасына Арчалы деген айыл бар. Арчалы деген пустой айыл болчу, эчтеке жок. Мындай эл аз жок да. Дөң бар да, ошо Арчанын дөң. Ошол жерге анан токтогон экен. Бай келди деген жерге. Бай деген сөз, эмчин бай келди деп сөз эмчин чыккан билесиңерби? Бай деген мына бай келди. Булар бай болуп келди да. Бай анан келди деп, байлар келди деген сөз да. Андан соң деле бар бай келди деген ошо жерге. Ошол жерге токтогон экен. Анан кийин жерге бай келди деген айыл бар уже. Бай келди деген чоң айыл болуп калды азыр. Ошол жерге токтогон экен. Анан токтогондон кийин арадан 3-4 жыл жоголуп кетип, 3 канча жыл жоголуп кетип келди да. Келгенден кийин анан биякта башка агалары да. Анан агалары да эми бий боло албайт да. Батамыш атасы айткан жок айтып. Видимо, атасы өлүп калган, билбейм, точно да. Мен сурап турмун да. Анан ошо айтканына караганда анан бери агалары барып учурашат эми. Иниси келгенде жакшы кел, мындай тигиндешип, анан айтат эми уга баштайт да кичине сөзүн. Жакшы. Бирок агалардын баары тең амдан зөкүр болгонда, күчтүү көбүрөлөр, ушундай зөкүр, катуу болгонда. Мынча бирок айла жок деп. Анан ошол убактан агалар эми келимиткенден баягы көп баш ийбейт да мындай. Эми келди, жакшы мындай отношение болду. Чатагы жок. Анан ошол убакта мына сокулукта бирөө аш берген экен. Аш. Анан аш берген, анан элдин баарын чакырат да мындай. Ошондон Байтекте барат да. Анан биякта ошо Байтек орталыштан ошондо 60га жакын кишилер барган экен да ашка. Ошо ашка барганда бүттүм. Ал жерде аштан канчын барышат, ат чабышат да. Ат чапканга. Баарда аттар менен барат. Ар ким өзүнүн аттары менен барат. Байтек дагы өзүнүн Байтек тиякта жылкылары менен келгенде ошо арасында күлүк жылкылар болгон экен да. Ошондон бир күлүк жылкысын кошо барып чаптырган алып барат да. Ал жерде анан бул ашты жаңгарач башкарчу да. Эми баягы Канайдан кийин жаңгарач
başta büyü bolup eldi açtı başkarganda oşol toy başkanda oşol çoğur süйлөгөндө oşol özü abdan kıyın sözmөр akılдуу kişi болгондо жаңгырас. Аны ошол жаңгыраш эмне кылат? Айтат да ошон. Ай, элдеринде айтат муну. Башкарып атат да. Муну атты узатып барыш это была честь вообще всегда. Это баланчага поручение берди дейт да. Мына главный командующий армияны тек алып бар деген сыяктуу да. Аны ошондо асыл бизде байт мына жаш өсүп келатат. Жаш жигит болуп мына бизде бий болуп келатат. Ошонун бул атты байтиге тапшыралык, ошо узатып чаптырсын. Алып барып чаптырсын деп. Аны ошондо бир 100 чакты, 100дөн ашы ат чабылат да. Аны барып бир 50-60 километр Казакстан жегинен барып туруп атты кой берет экен да. Анан бир убакта атта биринчи байтиктин аты келген экен. Аны башка жигит балдар чабат да. Биринчи келгенде аны сразу жаңырышат экен. Ай, атты байлап коюп, бул меники деп коет экен да. Тиги жерде башка агалары көп да. Бар тең туш мындай на уровне, мындай жаңгыраш кыйын деп эле кошоматтыгын эмес. Батын самостоятельно, бирок сый. Алат да. Ай, сен кимсиң? Биздин атты болгондо, бул байттын атын. Кимдер сабырсат? Ай, сен менен сүйлөшпөйм, байт менен сүйлөшөм дейт. Ошондой бар. Тиги сүйлөп бул кыйкыра беришет да. Аны тоет, алыстан байт көрүнөт экен да, ат менен кетет да. Аны келсен бар тең бир 60 чакты баягы байтиктен келген, орта аштан келген баягы кишилер бар. Чаап барат экен кимге? Байтикке. Аны байтикке чаап барып анан эле айта баштайт. Мамды өлүп беребиз, чабышат, талкалайбыз. Байтик токтоп. Түшүнбөй атам, эмне болду дейт экен да. Бири-бирине айтпачы сен, айтат экен да ушундай. Сен атың биринчи келди, жаңгыраш байлап койду, мен тиги ал себеби биринчи ат келгенде чоң байга коюшчу да. Байгенди ал тиги алып атат да тиги да. Аны айтат, аны ошон чабышабыз, эмне жаңгырач ким экен? Мындай деп баягы билесизби? Эми баары тең эле манаптар да булар. Манаптар кыйын да, ар ким өзү кыргыз манаптары биринен бири кем кыйын болчу да. Бирок общий баш ийгени менен, ынтымактуу болгону менен каждый самостоятельный, кошоматтанып, коркут деген жок. Өзүнчө, өзүнүн сөзүм бар. Ушундай да. Ошону кыйкырып эткенден кийин эле айтат экен. Чабышкыла эмне келдиңер мага дейт. Бор чабышкыла. Эмне мага келсең? Эми сен бизден жетекчи болгондон кийин, аны сизге келдик. Мага келсең, менин сөзүмдү угасыңарбы? Угат. Айткандай болобу? Всё. Анда кеттик дейт экен. Болду, эмнесиң болот дейт. Аны ошондон байтик анан биринчи чоң атам айтышта байбычы айтат. Ошондо дейт, байтик алдында бир 5-10 метр келатат дейт, байтик атын мындай желдер чаап. Артынан бир 60 чакты киши тоже келатат дейт. Как будто жо келаткандай ал. Это ошондо жаңгырач акылдуу киши болгондо чатак болуп кетеби деп уят да. Мындай болгон мүмкүн эмес да. Бир туя калат дейт, бет отура калат дейт. Мен биле ошо отурган жери ас болуп калды дейт да. Ошо бай үчүн айтып аткан. Ушунчалык беспокоиться эткен экен да. Анан беспокоиться эткенден кийин анан ким байтик 10 метр текчеде отурат да жаңгырач чоң. 10-15 метр токтоп калып токтойт экен. Токтогондо жаңгырач шашып кетет экен. Байтик мен атты байлатып койдум дейт экен да. Бий киши ошо де уже сдался. Көрдүңбү канча переживать этти да мурдан бери. Анан байтик айтат экен. Ата дептир. Ат ээсин таптыр. Батаңызды бер дептир. Жаңгырач тура калып эле. Мен ошо мен кички болчумун да, ошо ону мен ойлоп турмун да. Өрмөнөн айтчы эле. Ошо эсинде калыптыр. Ошо алдынан жылан өтпөсүн, артынан итирбөсүн деген калганда, ошо эсим ушунча эсимде да. Бирок өрмөнөн айтчы да, ушундай бир бертир омун дейт. Омун дегенден кийин байтик сразу эле ошо бурулуп орто аштыга кеткен. Артында бүт орто ашта кеткен да, эч кандай сразу. Кеткенде ошо
söz çıkkan deydi ошондо. Ошондо deydi. Жаңгыраштын bir iğneden bir ilbir, ekинчи iğneden bir жолбос секирип, Байтиктин ийине минген экен. Aha. Ушунду айтат да мен, тигин айтканын айтып атам. Эми насколько это правда не знаю, но факт айтам, айткан сөзү да. Ошондо ошо күндөн баштап дейт, жаңгараш баягы Аксакал байдын калып постепенно билинбей калды дейт. Байтиктин эмеси деңгели көтөрүлүп атты. Ошондон баштап, ошо аштан кийин, ошондон кийин батасын бергенден кийин Байтиктин эмеси авторитети ушунча күндөн күнгө өсө баштады дейт. Анан бир күнү тиги анын агалары атасын балдар да эми агалары да эми чоң. Анын бар зөөкүрлөр да bir agası Aksu'da eкен, mana Karabalta jakta da. Agalары көп жашаган, Байттин Канайдын балдары көп жерде мына чүйнөрөн барын тең ошо балдары элеп жаткандар бир өрөндө. Анан Аксу жакта bir агасы ошо жакта жашачу экен. Ошо bir күн эртең менен байгиче жасап айтат экен. Бүгүн Байтик келет, кылычын алып атыр дейт, курчутуп. Мен анын кулагын кессем, мен анын мурдун кессем деп эле бу курчутуп атат дейт, эртебен туруп эле. Анан мен отуруп атам, бир жактан баягы кемпири эшикке чыкса эле Байтик келе атат дейт. Анан сразу, ай, уул, келбе. Баягы агаң баягы ат суу келип эметип атат баягы сизде. Эчтеке эмес. Мен эчтеке агалар ошондой да. Өшнөп ала эметет деп эле. Усуп келип кирди дейт. Аялы кошо киргенде союп салбасын деп кошо кирет да. Корсо эле көрүп алып эле. Ай, кел Байтик, төргө отур. Мен учурашайын деп келдим дейт. Жок, ай, чай койбойсуң деп аялына кыйкыра баштап турду. Чай коюшка көрпүчө сал, эме төшөк сал деп эле баягы жүгүрүп жүрөт дейт, өзүнчө эле мындай беспокойство этип эле. Ошондо Байтик учурашып, мен шашып атам, теги Карабалты жака бараттым эле бир. Агам деп учурашканы келин дейт да. Наноос деп эле чыгам дептир да. Анан чыкса кошо чыгып, атынан мингизип, жакшы барып кел, Байтик кайта келгин, мындай тигиндей деп баягы ушинтип калыптыр да. Анан Байтик кетет да. Минип ата ары Карабалты жака. Келсе анан теги аял айтат экен. Эмне болду сага? Тимеле, соямын, мурдун кессем, кулак кылычың ана кайда кылдың десе. Деп айтат. Эмне болду десе. Байтик кирип келгенде дейт, бири ининен бир жолборс, биринен бир илбирс дейт, мом турду дейт. Көзүнө көрүнгөн да, мына. Кандай авторитет. Сүр. Ушундай айтат. Ошон үчүн мына ошондой Байтиктин эмес колдогону бар да, мындай. Эми дальше кетет. Аны бу жерден жашайт. Анан Байтик эме кылат, үй салат. Жана үйдө, анан Байтик салат. Айтпадым жанакындай эле. Үйдө жашап атат. Анан бир күнү жигиттери айтат. Кимге? Байтикке да. Баатыр эшиктин астында бир кунан чыкма бир жылкы пайда болду дейт да. Эч ким ээси жок экен дейт. Жоор дейт. Жоор болуп калган дейт да. Кара кешкеге, кара түрлүү айтканда. Ай, анда ошондо бир койчуга берип кой. Ошо минип корго айтарып, ошо ар бир койчунун өзүнүн аттары деле бар да. Аны каяга кимге берет? Койчуга берип кой депти да. Анан бир койчуга берип коюптур. Анан ошонун эта була күзүндө. Анан жаз чыгат да. Жок, эта була жазында экен. Жазында, апрелде. Анан күз болот да. Анан күз болгондон кийин анан кыргыздар билет той аш деген. Күндө эле той аш, жыргал да, күзүндө кышка чейин да. Анан той аш болгондо баягы ат чабыш болот да. Баягы койчунун аты биринчи келет дейт. Улак тарышат дейт да. Ал койчу улакты эчкимге бербейт дейт. Баягы аты берген Кергашка деген ат да. Кергашка экени Кергашка. Анан айтат, Баатырга айтат, Баатыр дейт. Баягы бир ат бербедик беле. Кимге? Койчуңа. Кунанды. Аны бул чапса деле биринчи, улакка түштү деле эч кимде ошондой деп
айтат да. Жігіттер айтып қалады да. Қайта алып келгіле дейді. Алып келеді. Это күзінде болчу да. Күзінде алып келеді. Жазында бар емес бе? Быч тұрады, айғыр екен. Быч тұрады. Это жайлауға чығарғыла дейді. Жайлауға. Күзінде таптайсыңа дейді да. Жайлауға айтып береді. Күзінде семіліп келеді да. Семіліп келеді. Жылқы. Таптайды. Таптағаннан еметеді. Ошол уақытта Ысыкөлдө Кожояр деген жер бар. Ананевка деп коет. Кожояр деген айыл бар да, Кожояр. Ошо Кожоярда Садыр акеден билесиңер, укканда де. Садыр аке ошо жердик болот. Ошо Садыр акенин ошо жерден анан чоң аш беришкен экен да, чоң аш беришет. Ошо ашка бүт мүмкүн болгон жердин баарын тең чыкырат экен да ашка. Аны байтыкты ошо чыкырышат. Ошо байтыган ат чабышканга да, Казакстандан келет, Нарындан, Ысыкөл теге башадан бай. Байтыкта кошо барганда ушу керге ашканы алып барат, таптап алып барышат. Анан барат, анан ат чабыш, эртең ат чабыш керек да. Анан баягы аттарын көрөт. Анан байтыктын атын көрөт Садыр аке. Анан айтат, бул атты чаптырбагыла, дейт да. Катышпасын. Катышпасын. Как катышпасын? Атай келсе, жок, бул болбойт. Садыр экөөсү кыйын киши болгондо. Көзү көрдү да, күлүк экен. Биринчи келе турган. Анан болбой эле тиги айтат, атай келсек, анан мындай десе, анда биздин атыбыздан чыгат дептир. Сенин атың эмес, менин атымдан чыгат. Садыр ака айткан да, биздин атыбыздан. Сенин атыңан чыкпайт. Ат сеники. Бирок биздин ат деп чыгат да. Анан айла жок макул болот, байтык. Анан ушу байтыктын аты эмес, Садыр акенин атынан анан чабылат да. Ошондо айтат, өтө алдыга келиптир да, вообще. Келгенде андан көп убакыттан кийин анан ким башка аттар келе баштаган да. Анан ошондой керге ашка биринчи чабышы ошо Ысыкөлдөн баштаган. Керге ашка деп. Ошо керге ашка аты кимге байтыкке 25 жыл миниптир ошол ат. 25 жыл. 25 жылга чейин вообще бир да жолу утулган эмес да. Любой жерде мусу биринчи келген. Любой жерде ушундай болгон да. Анан ошол убактан дагы бир интересин айтып берейин. Мен улантып мени вообще айтсам жомок айта берем. Эми башка темага өтөйүн да. Анан ошондо мына орустар, русская армия да, орустар, бул Кыргызстанды илгеле эми алганда, Кыргызстанды орустун территориясына алганда 1860-70-жылдан кийин ушунда Кыргызстан, анан тиги Казакстан, анан Өзбекстанга чейин барганда, ошондо Өзбекстандан анан Рахматулла деген генерал чыккан, армиянын командири да. Ошо армия Кокон хандыгынан. Кокон хандыгынан. Анан ошол айткан экен. Давай орус капырлар дечи деми. Эми алса биз түшүнөбүз да. Ал убакта ушундай түшүнүңүз. Бул капырлардын баарын куйбуз деп. Анан ошондо армиясы менен орустарды аяктан чегиндирген. Өзбекстандан, анан Казакстандан, эми чоңотан айтканын айтып атам да. Анан чегинип, анан Кыргызстандан чегинип, ошондо булар Верный деп жанакы Алматы Верный деп койчу да. Ушу Алматыга чегинишкен да Орустан армиясы. Анан атар бар го, атар. Мына атарда анан атандан бери ошо дагы армиясы ушул жакта туруп, анан өздөрү чегип эмне кыларын билбей жеңиле баштаганда, анан ошондо мына Бишкек деп коебуз да, мына бир чүйнөрдөн бул жерге. Ушул жерде азыркы Баласагын университети бар го, чоң адам Баласагын университет бар го, ошо территорияда анан ким Өзбектин армиясы орношкон экен. Ушул жакта да, анан ошо токтоп калышкан да, мындай токтоп үчүн. Күч алабы, эс алабы ушинтип калган. Анан ошондукенде анан байтик кокуй, эгерде булар менен чатакташпайлык, эми мусулмандар деп, мусулман деп. Анан баягы Байкуш деген жигит бар экен, Шабдан деген билесиз да баягы Жантайдын баласы да, ал да байтикти жигит болчу.
Байтиктин жигити болгон Шабдан. Şabdan'da. Şabdan'da alat, Bayçuk'ta ökö, üçü andan kelet. Rahmatullah'a. Rahmatullah'a gelet da bu. Ortaştan gelet da. Anı süreşip atandan oşanda etat. Baytık etat. Biz Kırgız'da eğilip saç. Biz armiya bir albayız sizlerge yakşı. Birok mal, sal, produkta, attar, kança at bolsa armiyana gelip bizi berебiz deydi da. Oşanda tege rahmatullah aytkan eken, Kırgızca paçal degen söz. Reisini alıp, paçal elsiңер de deptirdi. Paçal degen niski, naçar degen söz konuyor. Beçeli деген сияқты. Oşanda çıkanda kim Baytik'tin öňü buzula getdi deydi. Onu buzulup da, onu çıkpay turup, jakşı galdarынан hoştaş çıkıp ketet da. Çıkıp kendinden üçe geletat da bayağı. Şabzan, Bayküçük, anan tege kim Baytik'e geletmanda Baytik aytatken. Men de rahmatımdan öldürem deptir. Bir Kırgızlardı tevelep saldı deptir tamam da. Kemsintip koydu. Kemsit deptir da. O şu sözünü öldürem deptir da. Ana aytıptır, ay. Karaçımda kança ming degen armiyası var eken. Orsan barın kuup kelse. Ay seni kaysa 4-5 jigitim menen janda ayılda siz öldürem söylem deptir. Anan kelip anan daярданат дейт. Эмне кылып daярданган? Бүт мына бу Байтикте мына Ортаашты мына элдин баардыгын тең аларча бар, аларча. Аларча президенттин резиденциясы атпайбы? Ошого көчүртөт экен. Аялдарды, балдардын баарын тең, чалдардын баарын тең. Суу ичүүчүбү биз өлүп калсак, төй ашып суу самарга өтөсүңөр деп. Ашы бар да. Сууну өтүп кетесиңер деп. Аман калганга деп. Анда ошондо бир 200ге жакын эле Kırgız'da çoğulup durdu da atka menip mınday böyle meni. Naysası menin, bıçağım menin de, kılıç menin de. 250 dedi. Men şu aytır, anan mına Kamışhanlık'a degen yer var. Şu Kamışhanlık'a çoğuntam et. Oşon Tölök degen yer var. Moskovskiy rayonunda Tölök degen yer var. Bundan bir 40-50 kilometrede. Düz emes, şu 50 kilometredeydi. 50-60 kilometre değil mi? Oşo Tölök degen jerde, Tölökten Kamışhanlık'ın ayağında, o жерге barıp, eğin tala barken de, o жерге 40 bozuy tiktirit etken. 40 bozuy. Baytik. Anayından o жерden tege, ama bu jolun barla kamış deydi. Kamış. Oşo, Mertproçumuna o Ortaştın elleri, jana maldары köp da bu жылкылар, уйлар deydi. Kışında ağı küm çöp çabat. Emne kılçıken, köpçülüğü bayağı жылкылары менен особенно жылкы анамында малдары менен ошо Төлөккө көчүп барышчу да Камыштын ар жагына. Анан ар жерде камышты жеп малдар кышы менен өлбөй чыкчу да анын жайында кайта жазында кайта келчү да. Бияктасынан кел уйлар калып анан үй-бүлөр калып көпчүлүгү малдын баарын ошо алып барышчу да. Ушундай жакшы билет ал жер жакшы. Анан ошо жакка көчүп барып тиктирип анан кийин жигиттерин жиберет. Шабданды, Байгучукты да берен жиберет. Конокко чыкырды. Конок чыкырып атат конокко деп айткыла дейт Рахматуллага да. Анан Байтик мынтип айтат. Рахматуллага силер киргенде ошо конокту айтканда мынтип ал айтат дейт. Рахматулла мынтип айтат дейт. Канча киши менен барайын деп. Силер айтат, армияң менен келсин деп айтат. Көрдүңбү? Бир узнан ушуна. Армияң менен дейт. Караштап келип айтканда kança kişi менен барайын десе айтыптыр. Бүт армияңыз менен кел деп айтты, армияңы чыгырып атпайбы депти. Силерге кыргыздарга мен 40 эле солдатым менен барам деп 40 солдат менен келген. Сарбаз. Тияго конокко да ат менен эле жүргөн бар. Ат менен келишет. Баягы конок болушат, боз ичет, кымыз ичет, баягы жыргап. Анан түш оған içinden pulov berişet. Özbeklerge pulov berет da. Ana kıdan pulov berişet da. Ana şunda zaydat. Denakı atladın basmayı, denakı ümmes barın kestirip koydu. Jügönün kestirip koydu. Kaçtı kesip koydu deydi. Ana bayağı akır kesip koyuşat da. Ana bir ortadan tamaktı civat çıkından kaçırıp kirgile deydi. Anlaşıldı. 200 kişi de bölünüp kirgende ele
Ал эми солдаттар bir үйдө отурат 6-7 тура калыш мынтыгын алат. Ошондо айтат 2-3 мынтык менен келишкен дейт. Ар бирде мындай 1 мынтык, мындай 1 мынтык, да 1 мынтык 3төн 2төн мынтык менен окто дарысы менен келишкен экен дейт да. Сразу эле тарс деп аттын 1-2 атканда эле кыргыздар качыптыр да. Мынтык менен атканда коркуп кетти да. Анан баары качып кетет. Анан тил өздөрү кылышат. Анан чыкса ошо жанагы Рахматулланын аты ошо айтат да. Аты 2 атты желкесинен тиштеп кармап туруптур дейт да. Башка жок. 2 атты Кетирбей. аны айгыры да жана Рахматулланын атта да кандай акылдуу. Анан экөөнү кармап турган экен дейт. Экөөнү кармап калыптыр дейт. Калган аттын баары качып кетти дейт уже сыртка уже баягы. Кыргыздар те качып жүрөбүз дейт, качып дейт алыста эми. Ал убакта анын огу по-моему 100 метр 200 метрге жетчү дейт уже. Баденке деп койчукенде мынтыкты оосунан дары уят экенде анан кийин окту салат экен да. Анан бияк түтөп турганда басса түтөп тарс деп атат дейт. Эми алыска кетпейт 100 метр гана 50-100 метрден. Илгерки окто эмеле да. Анан ошондон тарс атып анан качып анан алар анан Рахматул атына минди дейт өзү. Анда 2 жигити минди дейт, 2 солдаты. Анан Бишкекке карай келип атат дейт да. Өзүнүн гарнизонуна кетет да, келет акыры бастырып келип, жөө басып келип баары келип атат да. Берки солдаттар курчап алган дейт да, мындай тигиндей, мындай. Баары мынтык менен минтип. Анан тарста ата беришет дейт. Бир убакта бир 10 мүнөт, 20 мүнөт өтсө керек, бир жарым саат билбейм, убакыт жок да, айтканына караганда. Bir убакыт өткөндөн байтык айтыптыр да. Ай, минтип отурсак алар эртең бүгүнө жетип барат. Анан биздин кыргызман жөнүнө кыркып салат. Аны узатпай давай эмейди. Бирдеме кылалы. Бас дейт да. Анда бир жигит айтат. Давай мен барайын дейт. Бир жигит. Бер дейт. Ат минип алам. Найзаны көтөрүп чыгып келатат да баягы чаап. Келатса, көп 200 метр жерде мындай. Келатса тигилен тарс атат да. Жыгылбайт дейт баягы жигит. Бирок ат токтотуп жерде бирдемени эңип алат дейт. Кайта кел дейт. Көрсө октор бүтүп калыптыр да. Аты тартылат аты жөнүнө. Анан эме кылыптыр. Жанагы топтусу менен илгерки ошондо айтат да, мен ошо айтканына караганда, историядан карап көрсөңөр болот. Топчу мындай узун болчу экен да, кичинекей. Ортасынан тешик, шунур чакты мени. Анын ичинен жипти эметип эме бекитишкен да ичинде. Бизде топчу мындай терек болуп атпайбы? Ал шунур мындай, тике мындай узун, мындай ушундай. Анын ортосунда тешик бар экен да. Ошону жулуп алып, ошону атып аттыр да, ошону чап, тарс деп жөнүнө. Октору түгөнүп. Октору түгөнүп, ошону ататтыр да. Анан давай напа киргиле дептир, анан бар. 200 киши да. At менен качырып киришет. Киргенде эле бир убакта Рахматулла арасын атып чыгып кетет да. Курчап келатканда. Анан ачылган жери бар. Шаарды ошондо укчу экен да, ошондо Рахматулланын аты жүгүргөндө буту жерге тийбейт. Күлүк ат деп айтышкен да. Буту жерге тийбейт деп. Күлүк дешкен да. Анан ошондо анан куюн дейт. Куюндай болбо ошо кыргыздар. Куюн дейт. Чаңып чыгып, мен учуп баратат дейт. Анда Рахматуллан байтканда өзүнүн атына секирип чыгып бир жигит айттыр. Менин атым кууп жетет деп. Көк кашка. Кер кашка. Кер кашка. Кер кашка. Анан кер кашка узабай эле кууп жетти дейт. Ошондой. Ошондо анан кууп жеткенде ошону мен эме деп айтчу эле. Чоң атам айткандарында бул ат чабыш болгондо дейт. Кер кашка жүргөндө башка аттар токтоп жүгүрбөй калачу дейт да. Көрсө тулпарды ошондой сейлейт экен да. Аттар да ошону күлүгү эметкенде башкалар токтоп калат дейт да. Мындай эми ошо ошондой да. Бул керекпей. Ошондой экен, ошондо тиги батлы жетти дейт. Найза менен сайып анан кийин кулап түшкөндөн кийин анан байлап, анан алып келет түрүү. Анан ошодо бир түлөктүү кишилер жашайт да башка. Бир үйгө киргизип коет. Ошо киргизгенден кийин ошо киши айтыптыр да, көйнөгү кан болуп калыптыр дейт да, мындай эмеде жибектен жазган көйнөктөр да, мындай.
Şunça bakat değil mi? Allah'tan dibeklerini giyme çıkıdı. Önürce kıyım bolğan da özbeklerdik. Anlaşıldı köyünden çeçip beriptir. Kimge oşa kişiге sizleri kaldı. Bayağı prosto. Çıtap. Anı aytıptır o yerden. Anı kaytar turan jigitler turatdı. Anı aytıptır. Baytık aytınız. Bir sözüm var, bir sözüm var, söyleşeyin dedim bile dep. Han diye rahmetullah. Baytık elbay çatta siz çıkarıp da söyleşem dep. Baytık aytkan eken. Handı görse elbeyt. Soyup koygular deyitken de. Ondan sonra kandı seni soyup öldüretti. O yerden bayağı kayta köçüp Ortaşka barattagı ama emeğe gider. Teger. Aşığa arışadı. Emi saldatlar gelet da, küçüt da. Batamış, sevdegende ertesi günü bir adeleniye adeni de koysa bir 20-30 geletken de mıntıkmen gelip Antiyak'tan atışıp Kırgızlar mıntıkada payda oldan çamıça atışıp alarda kup ciğeret kaçıp geçecek diyorlar. Ertesi günü daha gelet, köp gelet uşa, 50-60 mı dedi. Kokuy dedi dağı baytık aytat. Biz bundan turştu beraberyiz. Köp de armiyada bul senin. Anlamda biz de tölkü orustar aman akılat. Dep durmadan keyin Şabdandı, Baygüçüktü, Davirjigiti üçönü kan tarkılı şu arkılı ötüp atarga çeyin barıp Orustan kılanna komandı üçün aytkıla. Şunday rahmatullah'ını öldürdük. Baytık'tan öldürdük. İşte bu emi alар komandı üçüsü yok dep. Özbekistan komandısı. Andan bar aytkandaydan tigilerden Oruslar gelet. Gelip turuşunda çoğatam aytkanda karaganda şu Baygüç'ten. Mana kant barga, kant jagına Zamberek torunatkan eken. Zamberekler dedi. Kant. O kakrasa berke üniversitetinden de çoğ kazarma jana armiyanın kazarması da. Çoğuluş kılıp atkan eken de emi rahmetullah kaza bolgan eken anın ornuna başka birini şaylayıp istep, şayla. Çoğuluş bolup atkanda. Oşondan tigiler atkanda snaryat gelip oşa çükön cana çükön eken de cana düşkün ortadan çükön bir sırası bağırtından kaça başlayıpken de komandı işi yok da. Başı yok bolğandan keyin ümmet etkende. Oşontkenden orta armiya saldatlar gelip turup baaryntен plenniге arısap kıra başlaydı da. Oşonda baytık barıp aytkan eken, toktotkula öldürgöndü. Arasında Kırgızlar var dep. Görse oşonun janakı suluga dep koyat biz kızmatkerlerden malın bakkan, tamağın jasagan büt Kırgızlar eken de baslanma. Köpçülüğü. Oşunda Kırgızların köpçülüğü şuna aman kalıp keyin bizdin baytıkta Ortaş'ta jaşap kalışpadı oşunda. Köp mümin tanıyım oşunda. Düşen nalı degen bar. Men köpçün tanıyım oşondan aman kalışkanda. Oşondan Kırgızlardı aman ap kalgan. Degen baytıkta. Oşanti anan Orus imperiyasına koşula başlagan. Oruslardan barın jengen anan keyin tege eme deyt. Tege Orus'un komandışı aytıktır da. Baytıktın Baysal degen balası bolgan. Bu Baysal degen balası en kıyım bolgan dep aytat da. Oşo Baysal degen balasını aytat eken tege Oruslar biz benim barıp предводитель dep koyat Orusçada. Yani jol görseteden söze, jol переводчик кылып, jol görsetip Kazakistan, Özbekistan bарын тең каратканга армия менен баратат да. Анда сураса baytık aytıптыр. Жок, мен балам октон учуп кетет, жигитимди берейин депtir. Кайсы десен Шабданды берген. Аны Шабдан ошол жерден жол көрсөтүп берет. Oş, Жалабад, Taşkent, Bukhara suvarın bарын teң barıp, ошон үчүн ал жанагы звание алып келген ошо. Шабдан ошо байттын аркасы менен ана Шабдан болгондо. Аны байттык анан тоңотом айтат да, ошо айтчу да ошо байкчтөр. Анан бир күнү дейт, солдаттар келди дейт. Солдаттар.
Аны айтты дейт, сизди эми орусча көп билбейт аны Байсал эместе Ак Падышага бар алып кетебиз деп. Ленинградка. Айла жагана бу жерден Байтык анан кой мени алып барып тияктан өлтүрөт экен деп ашын берип кеткен экен, ашын берип. Өз ашын берет бу жерден. Анан солдаттар алып кетет. Ауыга эми Ленинградка барат. 6 айда жетишти деп айтылган. 6 ай жүрүштү деп. Анан баягы барат. Байтык тияктан сыйлап, ага жанагы тайный полицейский деген эме берет, звание. Капитан экен да. Звание берип, капитан деген. Анан Георгиевский орден алган Байтык. Биринде ордени бар, Киевскийде. Именно Ак Падышанын колунан алган. Анан ошол жерден мен 1963-жылы 100 жылдык болгондо мен өзүм окугамда газета чыккан что кыргыздар менен орустардын кошулушу деп. Воссоединение киргизов Российской Федерации деп чыккан да. Ошондо айтылган что воссоединение кошулганга Байтык мүүрүн койгон деп. Ал сабаты жок болгондо. Ошондо ал договорго мындай мүүрүн коет экен да. Ошо Байтык коет деп, ошо чыккан, ошо воссоединение, ошо Байтык койгон деп. Ошо кыргыздын ошентип мен уккам да ошону. Эми аны архивден карап көрбөсө мен точно айта албайм. Мен уккам да айтып атам. Ошентип анан Байтык барып ошо кыргызды орусга кошуп келген экен ошентип. Өз солдаттар алып барып, кайта солдаттар алып келген. Анан бул жашап калган. Анан бияктан анан бир күнү дагы солдаттар келиптир. Байтык сени басмач турбайсың, Ак Падышка каршы чыгасың деп кармап барып, Жамбылдын түрмөсүнө камаган. 2 жыл түрмөдө жаткан. Анан Байсалдын баласы ким менен Шабданга да барса, Шабдан жардам бербей коюптур. Эч кимсе жардам бербейт. Анан эмне кылам билбей анан губернаторго барып, анан ал жерден айтып, "Ай, мен пап атаманда эмес, кайсы Ак Падышага курал эметип, эл топтоп каршы чыккан экен. Анын баары калп" деп эметип айтыптыр да. Анан тиги жерден комиссия түзөлгөн. Ага комиссиядан Жамылга барып, түрмөдө экен да. Анан генерал барып, текшерип, колун караса, совсем анын мүүрү эмес, башка бирөөнүн мүүрү. Анан ошентип кайта Байтыкты алып келишкен түрмөдөн чыгарып 2 жылдан кийин. 2 жыл жаткан. Байтык мына ошондой эме да болгон. Эми кыргыздар көрө албайбыз да. Бирөө уюштурганда, эми ким уюштурганын Кудай билет эми. Анан тигине асыр, наверное, асыр армактар көрүп атканды. Ошентип анан Байтык анан ошентип чүйөрөнү эч жака өтпөй чүйөрөнү Быстровка деп коебуз да асыр. Асыр кемин деп атпай шаар да. Ошо Быстровкадан Чалда бар жана Меркеге чейин бул чүйөрөнү. Бул чүйөрөнү Чүй областы деп аталат, калды ошо бойдан. Ошо Байтыктын эли, Байтыктын жери болуп калган да. Убактыбызда болуп калды го. Рахмат. Рахмат чоң. Дагы ушундай окуялар жөнүндө байыркы сиздин уккан билгениңизди дагы сурап туралы. Да, пожалуйста, мен ушу мен билгенимди айттым да, мындай эме эмес. Укканыңызды. Себеби дегенде бул мен эме бул китептен окуган жокмун. Байтыктын китеп чыккан, окуган да жокмун. Ким жазганын билбейм, жазганын да билбейм. Анан кийин бул что интересно, мен биринчи лицодон алып берип атам да. Жанагы Байгүчүк жигити, Молдакмат деген Байтыктын небереси, өмүрдөгү мен чоң атам Абдыраман Байтыктын небереси болуп чоң. Абдырамандын уулу. Абдырамандын уулу. Бул ошон айткандарынын колама сиңген кичке кезимде. Анан кийин уже эч кимде ал сөз болбойт. Ошон үчүн бул источник имеет свою базу, я знаю. Бул өзүнүн базасы бар да, же болсо алар жөнүндө фантазия кылып айтпайт да. Алар болгон окуяны айтты. Дагы бул жерден дагы интересный Акай Мерген жөнүндө айтсам да болот да. Акай Мерген деген мергенчи болгон. Чүй орунда жашаган, Байтыктын үйүндө жашаган, Байтыктын Сулайманкул деген баласы болгон. Ал өзү
мергенчиликти жакшы көрчү да, Сулайманкул деген да. Анын досу болгон Акай мерген деп аты Акай экен да. Анан эми экөөмүн мына тоого барып, теке эчке атышып, жыргап, ат минип жыргат да. Ушу Байттын жашашкан. Байттын үйү чоң көп комнаты болгон да. Анан ошо анан кийин анан теге Байтиктин жок, биздин тоого бир бугу келген экен да, бугу. Анан эмнегедир Акай мерген угупту да, акырын өсүп барып бугуну атат. Ал мергенчи да, кыйын мергенчи. Бугуну атат дагы башын кесип туруп, башын атынан жүктөп туруп, анан Кеминге барат. Шабданга барат. Шабданга подарка кылат. Анан все, арадан сөз болот, анан сөзүн айтат. Ай, теге Акай мерген бугу атып, анын мүйүзүн Шабданга алып беттир деп сөз чыгат да. Ал Байтикке жетет. Байтик унчукпайт бирок. Не жетет? Бияка келбей калат. Арадан жарым жыл, 1 жыл өтөт да. 1 жыл өткөндөн кийин анан ким айтып калат бирөө. Ай, Акай келатат, ат минип келаткан. Ал эми мына бу үй ушундай турганда, мына бөлтөк жанагы дөңчөдө, бул Воронцовка деп коебуз, кой таш, мына бу чоң таш, кашкысы. Ал убакта бак деген жок болгон. Бак жок. Тала. Алыстан келатканды көрчү да. Ким билет? Ал сразу таш, ай тиги баланча деп. Анакта көп эмес аны. Акай мерген бар таанитан, Акай келатат деп. Анан тиги кимге Байтикке кирип атат экен. Байучукпу бир айтат да. Батыр Акай келатат деп. Чыкырып койгула дептир. Акай келет, келип учурашат, анан сейде Батыр чыкырып атат дейт. Анан тиги Байтиктин бир комнаты чоң жасалган экен да. Төрдө Байтик отурат экен да, анан эштен киресиң да. Анан эштен кирип эле чөгөлөп отурат ким? Байтик. Салам алейкум дейт да. Саламын албайт Байтик. Теге Акай мерген салам айтып кирет да. Акай дейт. Сен эмне бугу аттыңбы дейт. Да, аттым, мен акмакмын дейт. Мен акмакмын. Эмне сен аны Шабданга алып бердиңби дейт. Көрдүңбү? Просто конкретный вопрос. Да, мен итмин дейт. Итмин. Мен ошо итчилик кылдым. Мени өлтүрсөңүз дагы эми макулмун дегенди айтат да, теге Акай. Унчукпа. Ай, сен менин баламдын досусуң дейт. Менин үйүмдө жашап жүрдүң дейт. Биздин атыбызды эмне, биздин үйүндө окат кылдың дейт. Сулайманкул экөөңөр ар бир дем алыш күндөрдө дейт, барып ок дары сатып келесиңер дейт. Анан экөөңөр жүрдүңөр дейт. Эми Шабдан эмне, менин артык экени. Шабдан ким билесиңби дейт. Билем, сиздин жигитиңиз болгон дейт. Анан эмне үчүн ушундагы деп айтат да. Мен итмин дейт. Мен итмин, мен акмакмын, адам ушундай жалынат да. Анда Байгучук дейт. Байгучук баары жолдоштор. Байгучук дейт, Байгучук. Анан суу алып кел дейт. Анан чака ал могу жерден биздин жаныбыздан жанагы аркан жанынан чоң булак акчы, булак жерден. Эми ал булакты эми кишини агызып кетпесе дагы агызганга барабар да, балдар жөнүнө агызып кетет оңтон. Мен кийин көрүп калдым ошо булакты да. Ошо анан таза булакта таптаза суу. Анын бет жаканы алып келдим дейт. Байгучук алып кел айтып атпайбы. Койдум дейт. Анан давай суу бер деп айтты дейт. Анан аяктан чашка, бир аякта чоң мындай дейт. Сууну бердим дейт. Акай ичти дейт. Ичип жибер дейт. Жака чап деди дейт. Анан мен баары бир жүргөн жолдошпуз да. Анан калып келип, деп мындай үнүн чыгарып коем дейт да, мынтип коем дейт. Дагы суу бердим, деп айттым дейт. Экинчи суу бергенде батпайт экенде кайта атып чыгат экен дейт. Баттайт экенде суу. Ошонткенде Сулайманкул кирип келиптир. Ата дептир. Акайды өзүмө берчи, мен өзүм жайлайын дептир. Ала бер дептир. Болду. Акай чыгат. Чыккандан кийин Сулайманкул кой союп, ат мингизип, чевкеңи кечирип кой мен атамды деп. Анан кийин Байтик өлгөндө дагы Акай катышкан да. Ушундай да. Анан ошо мен помню 47, мен 7 сегиз жашап аламын. Алы Токунбаев келген.
orta baytıkta. Büsnüge geldi. Ama Bayçık güç geldi, Moldakmat geldi, köp kişiler geldi hemen artık. Hani gelip anan o yerden anan aytıp suradı da tege. Ama büt aytıp uşundağı aytıp verdi de. Görse tegim Ağla Tokanbayıp emçün anı bilet eken. Sevdi Akay Mergen keminde Şabdan da Tokanbayıp Şabdan da östü yemeden de tege çoğun gömünden de. Yemden. Hiç çoğun Cantay da çoğun gömünde. Şabdan da Şabdan da ukkan da ay bayağı Akay'da uşunda urgan eken nemede uksayarak öldürü de bey. Anan bunu Sovet Türkistan politikaga kılıp turup jakşı baylardı bunday Kırgız'ın ataktуу adamları çında bay болгондо çında ya ana. Ошо eldi ошо bakkan. Ya belde baylar bolbosa elde hiç kim bakmak emez. Emne kantip okat kılat. Aytıp men janakı baytık jıl sayın 200 kilogramdan buğday verip egin tiktirip atsa gördün mü? Ana ошондо tege Kimge egin beret? Айтпадың жана баштанда, что жанакы элге чыгырып, то есть элди багыш керек да. Малдарыңарды баккыла, үйүңөрдү карагыла мына деп. Аны ошентип атса, эми байлар кылганда, аны жамандаш керек болуп чыгат беле, кулактар деп жамандабады баягы орустар. Чындык кулактар эмес, Düşman emez. душман кыргыздарда кулак жок болчу да. Каякта кулак? Кулактан ким? Заводу бар, мельницасы бар. Это кулак. Bu mal bakkan ne? Bugün mal var, erten ölüp kalsa yok. Açık alasında. Şimdi anlaşılan için bayağı Akay Mergen uqqanı aytkim. Alatoğun uqsa gerek de Akay Mergen jönde. Ana gelip surap atpay oşanda. Men oturam da oşanda uşunday aytıp berdi. Uşunday bolgon. Baygıçuk aytты da men ösüm çapkam. Da uşunday. Anan keyin oje at men kesip keçirim surap. Ana uyunda jönde. Baytıda ertesi köngülde vurgan emes ağa. Da jüre versin. İşte onun uşunday ayıklı adam bolganda mınday kekçil emes da. Çoğun adamlar anday akıllı adam eski çoğun akıllı adamda kaysı deme usulü kekçil bolbaydı. Este oluş gerek da. Kim kekçil? Tüyü naşar adamlar da. Mistit etken bolbaydı da. Kuday Kur'an'da da şunda yazılan. Kekçilimde bol degende oşa da ayıklı oluş gerek. Anlaşılan için oşunda gürdü. Annen ne oldu? Men şkolga barıp anan kitap okusa bir günü 3. klass okuttum bile. Akay Mergen dep çıkıp kaptır. Okudum da, atam okup berdim da. Hıy! Görse al jasat mına Akay Mergen'di baytik şu bir yakta bir tekesini atkan bu, bir demesini atkan dep durup bu meniki bolçu bu toda. Gördün mü kanda politika? Toda tekeler bunu okuyum ben. Baytik tekemez de. Ana gelip bunu çıla içirip, izdivaç etip, anan keyin çırkanakka bölüp, atka süretip öldürgen dep жазганда. Şunday akım. Tokanbayıp be. İyi oşo kitapta var. Akım okusan şunday. Men okup berdim de jinde gelişip, bayağı emeler çoğuluşup aytpadı. Ağla Tokanbayıp kesi öldürüyoruz deşken. Esimde var. Bu adam emes turbaydı da. Uşu men esine kalıptırdı. Şunçak nalatay çıkanda ağa. Şunçak kanday. Biz mında aytıp bersek teskeri kılıp jagıp. Çındığında bayağı kulaktar, emet tartıda atpay, represiyada. Bular Kırgızlarga jarabayt. Потому что bizde anda eç kaçan kulaktar bolup, ilgertigi Rusya, Ukrayna'da alar kulaktar действительно kıyın bolçu da. Alar imesi boyu öz armiyası da bolgan, soldatları bolgan. Alar turuktu berikende, то есть alar действительно baylığını sakta istegende. Kırgızlarda baylık yok. Baylık degen ne? Bu zavod, fabrika, оружие и так далее. А bizde Kırgızlarda mal baylık bugün. Mal bugün var, erten yok. Oşan bu baylık emes. Oşan için al hiç kaçan baytıkan oşan keyin ösü baytıktan kötörüp tege ölgün yemek alып kelgen. Tegi Akay. Akay kaçkan diye Süleyman Kun dostu da oşantkanda. Dair interesini aytıp bereyim. Medmeli. Jo bu interesni da. Bu endi istoriyada anaytat. Mına baytık eme bir günü emdegedir bir butuna tikene kirgen bir kömür kömüp kettirdi. Üçötü gangren bolup ketet da. Gangren tap koyat da. Anı uşo küçöp uşo emetip atkanda baytık aytatkan. Ay men bolbay kaldım.
Ortalıktan da men bolbay kaldım. Bирок давай tege Tülökö dele Kamışalp jaka köçölük. Men o jaka jetkirgile. Sebäbi bu jerge el batpay kalat. Ortalıkka el batpayt. El köp kelet deptir da. Ana bayağı жерден barıp köçüp barışat Tülökö jalakı. Anda o жерге barat andan keyin o жерден kaza bolat da. Bayt kaza bolat. Ana kaza baytка ortaşkap kileşket da. Anda şu aytır davay birinci deptir baldары götöröt. Götöröt. Andan keyin tuğandары, anan jigitleri anan araba dayardat, arabaga salabız. Hem 40-50 kilometrede Tülökten beri. Moskva sürenti, Kamışalp'ka. Oşanta süйлөшөт, makul deyt. Anda oşanda Abdurrahman çoğ atam bayguşa aytып atpayбы. Birinci baldары götürdü. Yani Abdurrahman men birinci oşlo götürgende birinci baldары boldu. Sulaymankul, Abdurrahman janakı Baysal Sayzab'a bir 6-7 kişi. Birinci oşu götürüptür da. Oşa. Ana barıp mundaylar kötörüp barabыз deyt 100 metreden keyin уже экинчи группа турат дейт да. At menen. Алар түшүп сразу көлүктү алат дейт. Атка кайта беркиле минеткен да. Очет алыш үчүн. Ошондо чоң атам жана байгучук айтып атпайбы. Анан экинчи жолу биз көтөрдүк дейт байгучуктар да. Анан тигиле балдарды ат чаап кетти, очет калганда. Анан биз дейт жигиттери. Очет чаап атат дейт да. Biz çapar atabız deyit, ölüp bizden kata gel deyit. Uşunca jügürüt da. Ekinci jolu kötürgenge oçur jetpe koyuptur. Mana. Uşunçalık göbeli. Uşunçalık kadırı. Bu baytıktın kadırı da bu. Bunda hiç, bundan baytıktaki köpçülüğü bilbeyle bunday deydi, bilbeydi de. Bu turmuşta aytı otam men. Bolğonu okuya da, özünüzler uşuna salışsanlar bolat da. Uşunçalık baytıktın kadırı uşunçalık bolğon. Aytып Tölök 40-50 kilometrden kötörüp gelişken. Al emi olgan emes. Dege arabaga salıngan emes da. Bildiңби? Ошого айтып атпайбы? Ыйлап, балдар ыйлап, экинчи жолу кой көтөрүп. Жок. Жок жетпейт. Сталин өлгөндө да ушундай кандай. Эл көп болгондо. Мына бул эмнени көрсөтөт? Адамдын айыпкерлдиги, сыйы, акылы, өйдөкен. Нете адам көрсөтүп атпайбы? Мына бул окуй. Ана мына жерге байтыгы мүрзөгө коёт да. Кайсыры мына кийин мүрзөгө эстеге турбайбы? Эстелигин баарын каскан, байтыгын өлүгү барды таппай башканда, өлүгү башка жерде мен билем, мага көрсөткөн. Өлүгүн чоң атам көрсөткөн, мына могу жерде өлүгү деп турду. Анан ошо мен ошо өлүгүн коёт да, койгондон ажы деген орташта молда окуганда. Ошондо элдер дейт, азыркы таш төбө, чоң таш, бүттен элдер толтурат дейт да. Ушунчалык эл көп да, баягы. Эми ойдо жоктон да бир 14-5 километр жер да. Бүт ушунчалык алдагы азыр бүт эле бак болуп кетти да, билбейм. Анда калада. Бүт ат чандар барды турат, бардыктар. Ошондо ажы окуганда ошо таш төбөгө чейин үнү жеткен экен да. Куран окуганда ошондой ажы баягы ажы. Мен ажынын баласы Акмат деген анын баласын көрүп калдым мен. Акмат деген кызым, Бибия деген кызы экөөбүз школда бирге окудук, бир класста окудук кийин. Ошо мен көрүп калдым, Акмат деген. Алда молда болуп жүрдү. Ажы деп. Ошондой да. То есть бул жерден эмнени айткым келет? Биз айтып келет да, мындай байтиктин кадыры, немеси элдин астында болгон сыйы, акылы андай жок да. Мына андай ошол убакта болгон эмес. Любой кыргыздын баатырын алып көргүлө да. Мен баатыр дейт. Мен аны баланча деп айтпайм азыр. Тиги баланча зачем мага айтам да? Но бирок момундай кайсы кыргыздын баатыры ешин 50-60 километр көтөрүп келет. 50-60 километр. Муну көтөрүп келген. Ушунчалык муну баалаган айтам да, ушунчалык эме. Аны жана байтиктин ашында, ошону айтып берейинчи. Макул. Что интересно, байтиктин ашын 1 жылдан берет да.
Bir yıldan bергenden anan tege aytıptır, kerkagышке natı 25 yıl, 20-26 yıl bolup kalgan eken de endi bayağı 26 yaşlarmış. Anda aytkanda şu aşına sosun soyabız deyit da. Ошон үчүн байты каза болгондон кийин атын эч ким миндирилген эмес. Эч ким минген эмес да аны просто. Анан жазында жайлоого жиберген да. Анан семирип жайлоодо экен да байты каза болгондо теге жайлоодо. Алып келип союш керек экен да аны. Анан кийин байтыктын карашына өлгөндө эмес, карашына. Ашына да, ашына сойгон. Анан ошондо алып келипти, анан эме аны соябыз дептир да. Анан айтыптыр, Байсал деген баласы, балдар айтыптыр да. Биз дептир, ушундай байга коюшубуз керек. Бизге чейинки, бизден кийинки андай байганы эч ким кое албасын. Анан кандай бай кыласыңыздар? Бүтчү өрөөнүн малын салган да. Өтө. Бүтчү өрөөнүн малдарын биринчи келген ат алат деген да. Чабышты. Ошондо даярдашканда анан бизге келген бу жерге бүт келгенде өзбектен теге казак тимеле баады укканда мында это вообще не вообще канчама. Анын үчүн деген биз жеңишибиз керек деген. Кантип жеңишин? Анан ошондо аттардын баарын тең күлүк аттардын баарын сыйлай баштаганда, сынай баштаганда, сынай баштаганда анан саяпкер болгон, мен атын унутуп калдым. Өзү мына эмеликте, мына кегети жактан экен да. Анан саяпкер бар, аттарды карайт, жок. Анан айтат, саяпкер айтат, ай, керкашка кайда дейт. Ай, керкашка суайба салды. Теге тоодо семири жатат дептир, алып кел дептир. Анан алып келип 25 шасы болгон. Iya. 25. Bayakça. Emin. Alып келип дейт, алып келип. Bir çavuşu kalıptır deyit. Kanday akıllı uşa bu. Bir çavuşu kalıptır deyit. Bir çapkın ya da bir çavuşu da gördüm uşunçalık. Men tаңgalandı o tasır. Kanday bu sayapkerlerine bir çavuş kaldı. То есть o kartan bolsa da bir çavuşka jarayt da, bir çavuş kaldı dep. Uşunu uşuga çeyin bilişken da. Ушунчалык акылдуу болгондой. Муну мен кыргыздардын кээ бир таланттар мындай ошондой кишилерди карап отурсаң, мына например, эмелерди алалык. Манасчыларды. Это ошо оригинал да мындай жок да дүйнөдө да. Ошондо бир чабыш калган деп айтат да, алып келет. Семиз даярдашат. Кантип даярдаш керек? Давай деп. Чабат, даярдат. Таптайт, болбойт. Анан уже аш болуп калды эми. Анда бир 3-4 айдан мурун эметсеге да, даярда. Анан саяпкер келет. Анан аттар келе баштайт, баардыгы бүт орташка ар кайсы жерге токтоп, тамагын берип билесиңби? Аттарын баарын эмет. Анан ошондой эме болуп калат. Баягы саяпкер айтат. Бул жерден эң күлүк аттарды казактардыкы экен да, ошондо да. Казактардан келген аттар да. Анан Бешбарчамада 300 ат чабылган. 300 ат. Анан казактардан 100 жакты. Ушундай. Эми ар кайсы жерден бир Жамылдан келсе, бири Мекеден келет, бири Алматтан келет, и так далее да. Алар өзбектерден келген, Оштон бардын, Ысыккөл бардын келет да. Анан баягы саяпкер айтат. Мен дейт, казактардын саяпкери бар экен да. Эң кыйын экен да. Кыйын иши. Айт. Ошо 2 күн калгандан кийин көрсөткүлө дептир да. Анан 2 күн калгандан кийин, 2 күн эрте чабыш 2 күн калды. 2 күн теге кимге көрсөтөт? Баягы казактын саяпкерине. Карап коет дагы, деп коет. Анан ошо алар отурган боз үйгө казакты келгенден мурун эле бир баланы койгон экен да, бир 15-10 жашап алат, суу куюп эметкен. Анан айттыр, сага кыйкырып оксо жооп бербесин, дудуксуң дептир. Дудуксуң. Сен дудук эмес, сен дудуксуң алар үчүн. Сүйлөбөйсүң вообще. Анан кыйкырып сүйлөсө, сүйлөбөйт. Өзүн жасайт, сууну куят,
Неожиданно bir mesela ümit etti ушундай balada. Баягы қазақтар баягы байлары кандай экен десе айтпайм дейт. Эмне үчүн айтпайсың десе, мына бала тудук эмес дейт. Ой кыйкырса да, койчу ай сен, шуну баягы кыргыз казакча, кыргыз казак окшошпуз да. Койчу десе, жок, бул бала сол бала эмес дейт. Айтып böyle жумуш кыла берет. Анан кийин болбой эле айтчы эмне десе айттыр. Бул керге ашка күлүк экен дептир. Бул бирок дептир. Бул жайда жүргөн ат экен дептир. Жайлоодо көрсөң кайдан билет экен? Жайда жүргөн ат экен дептир. Семирип анан бул тапташкан экен. Бирок жанагы бычактын тилинде мизинде ошондой май калыптыр дептир. Анан ошо жүгүргөндө тердеп жакшы жүрө албайт дептир. Анан бул жайлоодо жүргөн экен дептир. Анан жала эметкени менен все равно баягы ичинде ашказанынан жанагы ичегилерден жакшы чыкпай, ичинде ичегилерде да ичкен боктору жакшы бир муштум эме калганы кеттир. Чыкпай калган богу бар деп бир муштундай мындай депти. Ошонан өйкөйт дептир. Өйкөгөндө каты жүрөп калат дептир да. Жүгүргөндө. Анан дептир бул соода жүргөндө туяк, баягы жайлада жүргөндөн кийин баягы таманы да баягы эмелери өсүп кетиптир дейт да. Анан жүгүргөндө дептир ысыган баягы ысыганда жүгүргөндө ысыйт да. Ысыганда колу буту ысып кетет дагы жакшы жүгүрбөй калат дептир. Биз жеңдик дептир. Мирада бала кетип калыптыр. Ой бала кана. Барып ушинтип айтып бериптир, ушинтип айтты деп. Сразу эми бир күн калды да. Эртеси күн чабыш керек. Эмне кылабыз? Айткы бир күнгө чабылат деп айтып кой дептир да. Сразу. Тиги бала. Саяпкер. Бир күндө мен эметем деп. Анан жазында да күзүндө да жылуу убакта сразу тоого барып тиге аларчанын үстүнөн муз барбы? Муздан алып келет экен. Мүшөк жанагы эмеге салып, мүшөктөрү. Анан жерди касып, атты жаткырып, мүшөктү жанагы музду үстүнө коюп, калтырайт дейт. Ат үшүйт да. Баягы майды кетириш керек да. Өлөп жатканда. Андан кийин дейт. Чыгаргандан кийин жанагы бээнин суутун бээни саап жиберип, жана алты үшүгөндөн кийин суусайт дейт. Суусаганда бир чакабы, эки чака сүт берген, жылтын сүтүн. Самал. Сүт берген да. Сразу бергенден кийин анан ичи өтөт дейт да. Анан ошондо мындай ичине желдирип чаап туруп резке бурганда бага чыгып кетет дейт. Анан үчүнчү эмне кылат? Баягы туяк бар да, тонко бычак менен мындай кесет. То есть баягы алат да. Анан тигилер айтыптыр, тиги бизде Оштон баягы куда келатыптыр да жолдон азыр аны күтөбүз бир күн десе казактар кыйкырып чыгыптыр да. Жок, биз давай бүгүндө өтүңөр деп. Андан айтыр, жок, эми күтүш керек да тигилерди. Чоң кудалар деп калып эле. Эметип анан тигилер чоң анан успак жетиптир анан. Эртеси күнү атты көрсөтөт экен да. 300 ат чыгат да. Ошондо ким баягы сапкар кызат. Айтпадым эле дептир. Кергашты биринчи келет дептир. Көрдү, кандай кыйын ай. Анан казактар өстө сүйлөшүп калыптыр, менде сүйлөшүп калыптыр да айттыр. Эмне сүйлөшкөн эч ким билбейт. Анан ошондо 100 километрге чабышат да. Меркеден чыгарат. Мерке барбы, Меркеден чапкан аттарды. Анан баягы атты узатып барган киши бар эмеспи? Ошо айтып барат. Бар тамырат. Элден бурун дептир мына 100 ат
birinci baytikler var da. Tamam. Şu öğrenilen gelgen 100 atta. Hem kemin koşulgamında Kırgızlardыкta. An ikinci grupa dedim talas, oblast etege oş poş diye satkan gelgenler. Üçüncü mü 100 at, dağı 100 at Kazaklar артында. Ошондо биз артынан басып барабыз деп. Артына 100 at дейт да казактар. Анан кете берет. Bir gün burun barışkanda bilesиңби? Bir gün barman эртеси анан Америкага жакындап калды деп. Көрүнөт да Америка. Анан ошо жакындап. А теги ким болсо айдоочулар артына келет да. Теги артта жанагы. Эң артында айдоочулар келет да. Мен 1-2 киши менен 3-4 киши да. Анан саяпкер кошу келет. Саяпкерлер дагы келет да артында. Анан бир убакыт эле баратканда эле баягы казактар бар эмеспи? Сразу 100 атып карып эле чапкан менен кетишиптир да. Ой, эмне толбоптур. Анан экинчи группа примерно бир 50 метр алда бараткан экен. Анан ой, бир кетсиңер деп аны айтыптыр. Ал кеткинче уже казакты көрүнбөй калыптыр уже. Анан тигилер кайда? Анан биринчи группа кыргыздарга барса уже алар жок, уже учкан бойдон кетиптир да. Анан баягы жерден тиги үчүнчү группаны анын артынан чабат да. Чапкандан анан баягы кыргыздын саяпкери. Артынан өз аты, анын аты неме тапталган экен да. Чап бараса, бир убакта караса, эң артында барат да тиги эмелер. Бада жолдон саяпкер ар кайсы айылга, ар айыл болчу экен бир 20 километр, 10 километр. Ошо кишилер койгон экен да. Анан тиги эмени Байтиктин атын жанагы Кергашаны канчанчы айтып турган дептир да. Анан бири барса айтыптыр, Байтиктин аты ортосунда баратат дейт. Эч кандай эң акыркы группада дейт да. Анан өзү кууп жетип, токтоп туруп баланы чүртүрүп, атын бар чаң дейт, көзүн баатын жаш дейт ат. Баарын ачыптыр, атта кетип атат уже кетти. Анан тазалап анан мен мингизип, эр токумду алдырат. Жайдак мингизет, анан айтат. Чекеси менен айдагын жөнөн дейт да. Ортого билбегин дейт. Чаң тийбес үчүн. Чаң тийбес. Эмти жерде казактар үйрөткөн да. Көн биринчи кетти, экинчине келатканда мишайт этип, тигине өлтүрүп койгон мүмкүн, билесиң бул өтө чоңдок. Ошо макул дейт, анан чагат. Жыяптыр. Анан биринчи Кергашка келет. Келип тердегенде тери кулгагандан башкаттар келе баштайт. Баягы кууп жетип да бир ушундай болгондо. Мына Абдан кызык. Дагы мен айтып. Это интересно. Мен айтып атам, кандай айтып атам да. Мен анда ушунчалык интерес. Мен жомокту көрдүм, жомокту башында. Анда ошо угуп тимеле до сих пор мээмде чабылып калганда мындай печат менен эткенде эле. Анан көп нерсени айтып берет бул Байтиктин. Токтогулга бар 5 команд, Рыскулбек 5 команда окудуң беле баягы, ага токуман жазган да. 5 команда бар. Токтогулда. Аны бар Байтик чапкан да. Анда мен жакшы билем да. Анда кийинки да ошону эметкен сөз кылып. Аны тиги ошондо тиги 5 команда чапканда, барып чапканда Рыскулбек жана ошондо жүгөндү кийип алып, жүгүрүп келип, алдына жатып, анан кызы бир 10-15 монтурчу кызын берип, анан ошо кызынын кызы бизде анан кийин мен да мугалим физикадан сагып берип калды Абдуллаевден Мединустан. Анан кийин билсем ошо тиги эмеде ошо Байтиктин тукумунан да тиги кыз өстү эме тиги токтогулдук да. Ошонун кызы экенде кийин мен окудум, физикадан зав кафедра болчу. Это интересный көп нерсе көп. Биздин убактыбыз өтүп кетиптир. Аны кийин дагы өзүнчө дагы сөз кылып алалы. Дагы сүйлөп алайынчы. Тамаша. Ладно, рахмат. Просто эмес. Бул история бул биз айтып атпайбы? Ким өзүнүн тарыхы билбесе, эмес деп. Бизде эми тарыхта ушундай великий адамдар көп болгон. Ар бир жерде акылада. Бирок ошонун онда көп майда үчүн көңүл бурбайсыз да. Мен эмчина көңүл бурдум да. Анан кичкене эсимде калды да. Ошону айтып атам да. Айтканын айтып атам. Чында кыргыздын любой легенда деп коесуз, легендалардын баары бар эмеспи? Айткандан чыгат. Айтканды эстеп калып ошону айтып атышпайбы,
например, Манас жөнүндө мына айтып атпаймынбы, Манас. Ошо бир мына айтып атпаймынбы, бизде көп кыйын адамдар чыкканда көп нерсесин билбейбиз. Мына бизде Советтер Союзунда деле мен Медерип Абылгази жөнүндө, Абылгази Октябрь жөнүндө мындай великий адамдын бири да болгон да. Мен анда бир күндө айтып берем аны. Билем. Мэр болгон, Мэр болгон, Горисполкомдун төрагасы болгон. Мында бизде мына бар баланча болгондон иштеп. Мына бизде чоңдур иштеп атат да. 25 жыл иштеп, 15 жыл иштеп, анан тиги мынча иштеп туруп, 10 жыл иштеп, герой бергиле мындай деп. Зачем анын кереги бар? Анын ким, эмне кылганын ким айтып берет? Билбейт. Биз ошону эмне үчүн үйрөнүшкө, не то атын укса эле, ну, например, ну что ж, баланча, ну что ж дейт да. Эмне кылды? Мына Байтыктын үйдү көрдүңөр. Кандай кичкийинен барып, ал азапты көп көргөн. 13 жашка чейин ат минген эмес. Торпак минген. Ой, өзүңүз ойлосоң, ошо анан жагы сөзү үйдө теге уйларын баккан, койлор уйлап болгон да. Анын баккан, аны бирөө чаап, бирөө чөбүн таятап берген эмес да. Муну өздөрү айделин жашап эметкенде, ошон үчүн бизде көп кыргыздардын эмесин баланча, кыйын экен, герой болду, анын кереги жок. Эмне кылды? Кандай кылган иштер эсте калды? Элге кандай пайдасы болот? Ана эл үчүн аны сыйлайт. Мына, например, Сталинди канча жамандаса, азыр кандай чыкты? Сталин вообще человек эпоха дейт уже. Эпоха. Мында адам андай адам болгон эмес. Аны кандай тебелеп тепседи. Серинде чыкты. Себеби жазып атты да. Бизде де ошондой көп кыргыздар, любой кыргыздын мына алдыңғы чыккан баатырлар болуп абдан великий адам. Бирок ошонун кылган иштерин эч ким билбейт да. Баатыр деп коет, что дальше? Эмнеси баатыр? Тигини бири-бирин өлтүрдү. Это не баатыр өлтүргөн. Аны уюштуруш керек, кантип уюштурган, эмне кылган. Ошон үчүн биз ошону билишибиз керек. Биздин эмеде, тарыхта эмне кылган, ошондой мындай подражать. Ошондой өзүрүш керек. Элге ошону тарбия бериш керек. Үлгү кылып. Үлгү. Ошондо үлгү үчүн айта алат да бул. Жөн эле мындай экен, кыйын экен деген кереги жок. Биз кандай эмнесин алабыз? Үлгүсү кандай? Мен ошо Байтыкта айтып бердим. Өмүрүндө катуу бирөө айткан эмес. Катуу айткан. Өмүрүндө бир эме жана аны сыртынан жамандаганда, айтат алды окумай жана чылажы. Это вообще расса эмне үчүн алды окумайды күнөөсү жок да, күнөө деп айтпайм мен. Потому что ал ошол политика кулактарга каршы, байларга каршы жазгыла деген да. Ошого карата келиштирип жазып койду. Бирок билген жок да, Байтык андай адам экенин. Билдиңби? Ошон үчүн бизде жанагы ким Жомартбековдун 5 каман жөнүндө жазып атпады, Токтогул деметти. Муну Токтогул пример кандай Сибирьге барып кантип келгенин, ошондо көп нерсе, жакшы нерсесин да билбейбиз аны. Бизде любой бизде акындар бар, ырчылар бар, кандай чоң адамдар бар. Ошонун биз эмне кылганын үлгү кылышыбыз керек да, элди ошону тарбиялайбыз. Аны сен баатыр бол дебе, аны баатыр болбойт. Үйрөнүшүбүз керек. Ошонун адамгерчилигине, ошонун чындыгында, алар эмне чын сүйлөшкөндө, чын ошон үчүн элдин оосунда калат. Эч качан анан балык деген жанагы балык деген эме болгон. Ал жөнүндө 5 мүнөт айтып берейинби? Интересный. Кийинкиде кылбайлыбы? Анткени аябай узун болуп кетти. Анда биз мына 5 каман жөнүндө, балык жөнүндө, Октябрь Медеров жөнүндө дагы кийинкиде сөз кылалы. Давай, хорошо. Мен өзүмө жазып алайын. Убакыт узун болуп кетти. Мен сүйлөй берем. Мээсинде барады, келатат. Чогулуп келатат. Мен көп нерсени эсине келип атат, эсиме келип атат. Мен окуган жокмун. Мен көрүп эстеп атасың. Айткандарын эстеп атам да. Айтып атсам эсиме келип атат. Рахмат. Сизге бизде конокто Чүй аксакалы Камил Умаров болду. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.